Жолдордогу аң чөнөктөрдү жамоо үчүн алгач аларды даярдоо керек. Азыр бул бригада дал ушул иш менен алектенишүүдө. Анын үстүнө учурда унаа кыймылынын кескен азайышы ишти илгерилеткен. Таңкы 8ден 5ке чейинки жумуш убактысында мерченделген пландан 2 эсе көп аткарылып жатат. Биз ошол кырдаалга карабай шаар ичиндеги жолдорду оңдоп жатабыз. Эртең мененки 8ден кечки 5ке чейин иштеп жатабыз. Айдоочуларга, шаар тургундарына кичине ыңгайлуу болсун деп. Ремонт иштери март айынын башында башталган. Планга ылайык азыр борбордук унаа жолдору оңдолууда. Анда жалпысынан 36 көчө камтылган. Лев Толстой көчөсүнөн Манас проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейин. Фрунзеден Лушихин көчөсү, Ахунбаев жана Достоевский көчөсүнүн кесилиши. Ахунбаев, Достоевский, Шабдан Батыр, Жунусалиев Манас проспектиси. Манас проспектисинен Аларча соода борборуна чейин Жукеев, Пудовкин, Ахунбаевдин Скрябин көчөлөрү. Орозбеков, Чүй жана Жибек жолу көчөлөрү. Москва көчөсүнөн Жаш гвардия, Фучик көчөлөрү. Гагаринден Манас проспектиси жана Алыкулов көчөсү. Абдрахмановтан Жибек жолу жана Медеров. Байтик Батырдан Медеров жана Токомбаев көчөлөрү. Рыскулов Жаш гвардия бульварына чейин. Чүй Абдрахмановтан Лермонтовго чейин. Чүй Абдрахмановтан Манас проспектисине чейин. Жумабек жана Үмөталиев көчөлөрүнүн кесилиши. Жибек жолу Батыш автобекети. Толстой Жеңиш көчөсүнөн Манас проспектиси. Шабдан Батыр Шоокумдан Ахунбаев көчөсү. Медеров көчөсүнөн Тыныстанов Шабдан Батыр. Осмонкулдан Жибек жолу жана Чүй көчөлөрү. Табалдиевден Ахунбаев Сухамленов көчөсү. Табалдиев Сухамленов. Исанов Жибек жолудан Бөкөнбаев көчөлөрү. Тоголук Молдо Москвадан Жибек жолу проспектиси. Жолдорду ремонттоо иштерине 5 бригада 8 техника тартылган. Жумуш июль айына чейин уланаары күтүлүүдө. Анын алкагында экинчи деңгээлдеги унаа жолдорундагы аң чөнөктөрдү жамоо иштери да башталат. Өтө чоң, терең аң чөнөктөр бар болчу, коркунуч жараткан. Ошол экилерди жаап бүтүп алдык. Мисалы үчүн Чүй АУЕ завода мосту билесиздер, ошол жерде дагы машинелер жүрө албай калган, айдоочулар кыйналып, ал жакты карточный деп коебуз, ошо фреза менен кырып, үстүнкү бир слой асфальтын, анан кайра ал жака карточный кылып, жаңы асфальт төшөдүк. Ал ортодо жол сызыктарын боёо иштери да жүрүүдө. Мында болгону 2 бригада гана иштеп жатат. Азыр адатта борбордук унаа жолдорундагы сызыктар жаңыртылууда. Шаар тургундары мындай иштердин жүрүп жатканына ыраазы. Ушундан пайдаланып жолду жасап койгон жакшы го, эли аз азыр аба аркылуу жүкпайт деп атат. Как раз ушул мезгилден колдонсо жакшы болот. Потому что сейчас удобно, да? Машиналар да аз, адамдар да аз. Жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында вело жолдордагы салынууда. Калаада жалпы жонунан 7 объектте иш башталды. Жай мезгилинде вело жолдор пайдаланууга берилет. Чүй проспектисин Манас проспектисинен Байтик Батыр көчөсүнө чейин вело жолубуз бүгүнкү 90% бүттү. Азыр бир эле бөлүгү калды, эркиндиктен Советскийге чейинки жери. Ал жерде эле алды бүт даярдалып бүткөн, асфальтын салган турабыз буюрса. Андан тышкары дагы парктарды салып жатабыз. Белгилей кетсек, жогоруда аталган көчөлөргө шаар тургундарынан келип түшкөн даттануулар дагы, унаа жолдору дагы камтылган. Бишкек асфальт сервис ишканасы ар бир жарандын оюн эске алганын белгилейт. Салбат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.